Авалтан кыргыз сөз багып сөз таптап келген мыкты төкмө акындар ар заманда чыгып келген эмеспи. Бүгүнкү күндү чагылдырып келген ак таңдай, жез таңдай дегендей мыкты акындарыбыз келген. Анда тааныштыра кетсек акындарыбызды. Ооба, биз дагы бүгүн студиябызга тайын ушул акындарды дастанчылар деп айтсак болот. Конок кылып чакырып алганбыз. Келген конокторубуз менен тааныштырып өтө турган болсом, келечектин залкарлары бүгүнкү күндө ушул чыгармачылыкка чыйыр жолун салып, ташыркабай алдыга озуп келе жаткан мыкты жигиттерибиз бүгүн Нурсултан Малдыбаев жана Азамат Асанбековдор бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Эң соңу негизинен ушул Манас театры негизинен түптөлгөнү өлкөбүздө ушул көптөгөн бир алгылыктуу чоң иштер жасалууда. Ошол элде айтыштар көп болуп калды десек болот, жылдага салыштырмалуу. Анан көп эсе элдер айтып калды эле, айтыш ушул Манас театры түптөлдү, демек акындардын оозу мурдун бууп коет, бул мамлекет тарабынан айлык төлөп аткандан кийин депчи, бирок тескерисинче түптөлгөндөн кийин мындай курч сындар, ар бир айтышта ушул саясаттын бир көйгөйлөрү талкууланып келет да. Анан бүгүнкү күндө ушул жаңы жаралган 10 миллион тууралуу бир жагымдуу бир тамашалуу дагы бир ыр болду окшойт, бүгүнкү күндө абдан бир актуалдуу болуп аткан темаларга токтолупсуздар. Анан айтып өтпөйсүздөр, идея кайдан келип, сөздүн башын ким баштады дегендей. Ассаламу алейкумдар, арыбаңыздар. Бул идея Азамат биздин өткөнкү биринчи чыккан видеону көрсөңүздөргө, ал каар тууралуу болгон. Манас театрына жумушка барып калып, үчөөбүз отуруп бир себептер менен да жөнөкөй эле биз атайын тарталы деген эч кандай идея жок же үчөөбүз байкы кокустан гана кошулуп калып, үчөөбүз отуруп анан ушундай кылып тартып койбойлубу деген идея менен тамашалуу болуп, театрдын астынан тартып койсок ал жакшы кетти, жакшы кабыл алды. Демек, мисалы үчүн азыр көп адамдар бийлик, эл деген нерсе бул чоң нерсе го. Экөөнүн ортосуна дубал болуп берет, же дубал болуш бул оңой нерсе, бирок көпүрө болуп беришибиз керек экен. Аны күлкү менен жеткизишибиз керек экен, же башка нерселер менен жеткизсек бизге жакшы нерсе болот экен. Анткени азыр биз Кыргызда же башка өлкөлөрдө заман оор, мисалы үчүн ковид келди, кымбатчылык келди, свет маселеси деп атат. Бирок биз Кудайга шүгүр деп жашашыбыз керек. Мисалы үчүн коронавирус болгондо жашоонун баркын, абанын баркын билип калып атпайбызбы? Бирок азыр 2 сааттан свет өчтү десе, ушундай нерселер жеткизип атабыз го. Жалпысы бир нерсе болсо эле тияк күнөөлүү дебей, өнүгүүнү келгиле өзүбүздөн баштайлы деген максатта, көпүрө болуп берели деген максатта кылып атабыз. Куранда дагы ыйык жараткан, Алланын дагы айткан хадистери бар экен. Аял менен эркектин ортосуна, бийлик менен элдин ортосуна иритки бузуку салган адамга Алланын каргышы болсун дейт. Биз каргышын эмес, алкышын алалы деп. Бул эми Манас театрын ачып коюп, сиз айткандай эл акындарынын оозун жаап койду деген кеп эмес бул. Биз Манас театрдан башка тойго барсак дагы кызматыбызды кылабыз, башка өзүбүздүн кесибибиз менен кетсек да кызматыбызды кылып кетебиз. Бирок бул жөн гана көпүрө болуп берип, максатында же болбосо астыбызга аш тартып, үстүбүзгө чапан, астыбызга ат мингизип жаткан жери жок. Жөн гана бул биздин ынтымак болсун деген жакшы гана нерсе. Уюм, биргелик. Туура кабыл алгандар туура кабыл алып атат. Анткени жакшы адамдар коомдун жакшы жагын көрө алат экен. Ар ким өз деңгээлинде кабыл алат экен. Кээ бирөө аягына жетпей түз кабыл алып алгандар болот экен. Анан эми биз бирок көбүнчө басымды эл жакшы кабыл алып атат. Жакшы, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө ушул социалдык тармактарда абдан бир алдыга озуп чыгып дейбизби, абдан бир актуалдуу болуп, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жаткан учур. Анан дагы бир идеяларды, негизи идеяны элден алат эмессиздерби? Анан башка бир дагы сунуштар түшүп аткан чыгар, балки бул темага да токтолуп көрбөйсүңөрбү деген сыяктуу эле. Ооба, сунуштар түшөт экен. Биз мен кызыкты айтып берейинби? Биздин шаурманы рекламалап бербейсиңер, $100 дейт. Ушундай сунуш. Анан бир кийим дүкөнү, ушундай кийим дүкөнүн эметип бергиле $100 дейт. Антип каражаныбызды ойлоп кетсек, эртең эл точно бизди сөгөт, анда дагы биз күнөөлүү болуп чыгабыз да. Булар ушундай максатта айтып аткан турбайбы деген сыяктуу болуп. Анткени азыр биз байкасаңыздар негативде бар, негатив, жаман сөз жазат. Мындай бошчулуктанбы же кандай нерседен билбейм, жаман нерсесин издейт да. Бизге азыр жакшы сөз жазган адамдарга жада калса баатыр деп наам берчү нерсеге да келип калдык. Анткени жакшы сөз жазуу азыр оор болуп баратат да биздин коомдо. Бул менимче көйгөйлөрдүн бири. Бирок жанагындай юморго салып, позитив жака буруп кетсе болот экен. Ошол нерселер менен да салым кошуп жатабыз. Чындыгында мисалы байкап өтсөк, бул оорчулук, сулукчулук дейбизби, жеке Кыргызстанда эле болуп жаткан жок. Ошол кошуна мамлекеттерде деле
керек болсо ошол свет күндөп түндөп өчүп суткалап өчкөндөрүн байкап атабыз, ошол эле газ жок болуп калып атанан чындыгында Кыргызстандай кандай гана жагдай болбосун жеңилирээк чыккан жолун караштырып атат эмеспи? Ошол эле кыска убакытка өчүп кайра жанган сыяктуучу. Ал эми сиздер ушул бул ырды жаратканга мындай төкмө акындар түз эле төгүп койдуңуздарбы же бир аз акыл калчап, кагаз бетине сөздөр чиртиңиздерби? Албетте акыл калчап, кеңешип, кеңешүү менен, ойлонуу менен, ой жүгүртүү менен жаздык. Кандай жазсак туура жеткире алабыз ушул маселени деп кеңешип отуруп. Албетте оңой жазылып кеткен жок. 1-2 саат отуруп жаздык окшойт, ойлонуп отуруп. Же оюбуз топтолбойт, чыкпайт. Бирок ошентсе да 1-2 саатта ушундай бир өзгөчө ыр жаратуу чындыгында оңой иш деп айтууга болбойт. Анда ушул таң эрте акындардын колунда комуз турат дегендей, балким оонду ырларга же болбосо атайын бир төкмөлөр келсе болот деп жакшы бир Чындыгында төкмө акындарга ошол кара сөзгө караганда мындай төгүп сүйлөп койгон жеңилирээк болот эмеспи кеңестер? Амандашып алайын калкым менен, бабадан улуу калган улуу салтым менен. Эсти буган эки акын келген кестең учурашып ырдайлы жалпың менен. Атайым байкем эжем чакырганда, топко кошуп келдик о атымдалла. Акын деп экөөбүздү тааныштырса, сөз сүйлөп ырдаганган акын барда. Эзелтен кыргыз элим баатыр болгон, катыгын берген экен катылганда. Элге кеңеш берип дайым ырдайбыз го, бирок акыл айта албайбыз акылманга. СТВ таңкы эфирге чакырганда, оозуман жакшы кептер эй атылганда. Учурашып ырдайлың азаматым дос тууган, атаң эле жакындарга. Нарындын келип калды кулундары, учурашуу кыргызымдын ырымдары. Азыр байкап көрсөк мына кыргыз элим, жашообуз турмушубуз кыйындады. Деген сөздөн алыспын байке байым, бар окшойт деп балдардын чымындары. Убакыт өтүп жатат агайындар, убакыт токтобостон зымылдады. Азамат Нурсултандай жаш балдарың пародия салып мынан ырырдады. Кээ бирөө аны жакшы кабылдады, кээ бирөөнүн жанып жатат жалындары. Эмнеге бийликең асылат деп кээ бирөөнүн түгөндү сабырлары. Бул балдар туура нерсе айтты дешип, кээ бирөөң экөөбүздү кадырлады. Экөөнүң эң жакшы жумуш болду, эл журтуна жакшыр менен таанылганы. Акынга кубат дем күч берет го, калкынын алаканы чабылганы. Ассаломун алейкум салам менен, амандашып эл менен алам дегем. Мен бүгүн түз эфирге келип алып, ырырдап сөз сүйлөймүн чамам менен. Дагы да чыгарманы жаратам деп, ак калпак элибизге кабар берем. Анткени баарын кошуп санаттарга, таланттар эл назарын каратканда. Кээ бирөө коргонуч болоң албай, жармашып жүрө берет аяктарга. Азыр биз шүгүр дейли бир Кудайга, агарып аппак мындай таң атканда.
Анткени кыргыз деген улуу калкым кылымдан көп элдерди каратканда. Бир заматта биргет кыргыз калкым жамандар бөлүп бизди таратканда. Азыр орус менен Украина эмне болду? Аны мен кошоюнчу санаттарга. Аларга сабыр берсин жаратканым, көрдүк го кандай болуп таң атканын. Эгиз эл ынтымакка келең албай, көрдүк го канча жерди талашканын. Орус Украина согушуп, азыр билсең бири-биринин уратты кабаттамын. А бизде жакшы заман шүгүр дейли, төкмөлөр төгүп жатат санаттарын. Согуштун үнүн бизден алыс кылып, комуздун үнү чыксын жаратканым Эй, баракелде. Эң сонун. Ушул таң эрте жалпы кыргыз журтунун ушундай санаат кереметрларды төгүп бердиңиздер. Негизи эле ушул алп акындардын бири заманыбыздын Залкары Ал Туткучевдун айтканы бар экен да. Төкмө акынга бир эле учурда бир нече ыр келет. Болгондо ошого мындай туура багыт бергенди үйрөнүш керек, ошонун туурасын тандаш керек деп. Азыр эле сизге канча ыр келди мисалы төгүп атканча? Туура. Негизи сиз жана башында айттыңыз го, Абай Кунанбаевдин акынга кара сөздөн эле оңой дейт. Негизи көбүнчө төкмө акындар сөзгө жок да, байкайм да. Төгө келсе нөшөрлөп, жамгырлап төгүп кетет да, байкайм. Мисалы үчүн бул өнөр кыргыз менен казакта бар деп атпайбы? Бир карасаң катаал өнөр, комузду алып кетиш керек, музыканы алып кетиш керек, ой токуш керек, биринчи сабаң айтып, экинчи сабаң артынан даярлаш керек деген буга эс тутум деген берет. Бирок эс тутумубуз баарыбыз төкмө акындардын начар көбүнчө байкайм да. Көбүнчө басымдуу бөлү эс тутуму начарыраак келишет. Себеби бирок кантип ушунун баарын айтат деп өзүбүз деле таң калабыз. Бул балким Кудайдын берген касиети болуш керек. Анан кыргыз менен казакка бергенден кийин негизи түпкүлүгү кыргыздарда дейбиз го, манасчылык деп кастарлап, барктап алып жүрүшүбүз керек. Эс тутум көбү начар болот деп калбадыңыз, бирок ошол эс тутумду жакшы кылууга аракет кылып күн сайын өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштейсиздер да. Анан кандай аракеттер көрүлөт? Ошол эле китеп окуу дегендей, андан башка да кандай? Негизи көбүнчө ыр жаттаганда жакшыраак дейт, анан меники жакшырбай койду бирок. Мен эле ушундай кемдейм да. Бир нерсе даярласаң, мисалы үчүн жаттап коюш бул маселе деле болбош керек. Бирок мен мектепте окуп жүргөндө бир карап жаттачым да. Кийин таң калышты да. Берки Кутман Садыбаков досторубуз бар го, Мамбет агаларыбыз бар. Аларга айтсам, аларда да ушундай проблема да. Жаттаган кыйын. Азамат мырза, айтсаңыз, сизде кандай? Сиз дастандарды айтып жүрөсүз узак дегендей, анан балким жарымына келип унутуп калган учурлар кездешет чыгар. Албетте кездешет. Дастан ырлардай эмес да. 2-3 куплет же 4 куплет эмес. Бет менен жаттайбыз, барактарды ачып алып, 10 бетке чейин жаттайбыз. Ошолордун баары эсте калышы кыйын болот албетте. Кээде унутуп калган жерибизди кыскартып, эсте калган жерибизден баштап кеткен учурлар болот. Көбүнчө эсте калтырып жаттаганга, толук жаттап чыкканга аракет кылабыз. Ушу эс тутумдун начарлашына ушул бүгүнкү телефондоруна тийгизген таасири барбы? Мисалы, бардык кыска видеолордо көп маалымат алып атабыз да. Бул дагы ушул менин бир кандайдыр бир бөлүгүн мындай толтуруп коюп атса керек, Ооба, менин бөлүгү бирок толбойт экен байке. Жана илимпоздор изилдептир го. Мисалы үчүн iPhone канча 512 гигабайт деген сыяктуу адамдыкын уксаң сан да жетпейт экен. Негизи баардык маалыматты адам батырганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Мисалы үчүн китеп окуганда деле көп нерсе үйрөнөбүз дейбиз го, көп нерсе башка батырат деп. Бирок азыр баарыбыз китеп окусак уктап калабыз. Ушундай да сиздерде да болушу мүмкүн, Азаматта да, менде да болушу мүмкүн. Негизи китеп окуганда диний нерсеге келсе, шайтан кирпик менен эки кирпиктин ортосунда жумуш жасайт дейт да, уктатыш үчүн. Эми ал туура маалымат, жакшы нерсе кылып атат да. Мындай расмий маалыматка келсек, адам мээси аябай бир нерсени тез кабыл алат экен да, бат кабыл алат экен. Китепти биз окуп атканда кандай окуйбуз, жай окуйбуз да. Мисалы үчүн ушундай Азамат Асанбеков менен Нурсултан Малдыбаев эфирге барып келип ушун бул бирок мен үчүн аябай жай экен. Жана тез оку деп окуп атышат го, мисалы үчүн биздин чубак устазыбыз, экс-президентибиз Атамбаевдин окуганын айтып калышат го, мынтип бир баракты бир көрүп окушчу дейт го. Барактап эле? Барактап окушчу дейт. Негизи ал көрүү аркылуу экен.
Биз мындай дыбыс чыгаруу аркылуу окуйбуз го. Алар көрүп, азыр телефонда бар го, копировать этип алып. Алар ошондой копировать этип алып эле кете беришет. Көз сканер, толук алып коет. Биз барып көргөнбүз да, анткени 2 сөздү бир көрсө болот экен, 3 сөздү ага көнүгүү кылса, ар бир адам кылат экен. Демек ошондой бат окусаң, мээге бат маалымат барса, ошону кантип деп ойлойбуз да, мисалы үчүн бир карап, тез ошончо маалымат бат барса, көп барса, мээ бат кабыл алат экен да, окуп кете беришет экен. Биз анан ошентип келип анан тинтигенде мээ чарчап кетет экен да, анан уйку келе баштайт экен да адам. Барып көргөнбүз деп калбадыңызбы? Анан ошол тез окуунун аягына чыкпай калдыңызбы? Мен Баян Акматов деген агабыз бар. Экөөбүз барганбыз, анан бир кандай себептер менен той болот, ушундай болуп калып чыкпай калабыз. Бирок башын көргөнбүз да, кандай болорун. Анан сиз телефонду айтып калбадыңызбы? Телефон убактыбызды жеп атат, чын эле. Аябай жеп атат. Бирок туура маалыматы дагы бар. Телефон убактымды жеп атат деп телефонду таштап коюп койсоң жок. Замандан калып каласың. Замандан да калып каласың. Замандын агымы менен агыгууга туура келет. Бирок ашыкча агып ийген да жерибиз болот атпайбы? Мисалы үчүн бир күндө 24 саат Пайдасы жок агып ийген. 14 саатын телефондо отурабыз. Бирок атайын ушу менен жумуш жасап, ушу менен тирлигин кылган адамдар дагы бар. Бирок биздики дагы ошол жака жакыныраак. Мисалы үчүн кырдап чыгарасың, кайра ошолорду карайсың, эл менен байланышта болосуң. Жакшы жагына пайдаланса болот. Бирок азыр биз ортодобуз мен. Эң сонун. Ал эми Азамат мырза, сиз ушул дастанчылык өнөргө келип калганыңыз боюнча бир сөз кылсак, кантип келип калдыңыз ушундай? Дастанчылык өнөргө бул өнөрдү башталышы ушул комуз чертип, колго комуз кармагандан башталды. Колго комузду 7-классты аяктап атканда колго комуз алып, өзүмдүн атам комуз чертет. Биринчи алгачкы устатым өзүмдүн атам. Ошо комузду колго кармагандан бери эле ошо кезде эле негизи элдик ырларга кызыгуу жазачумун, кызыгып элдик ырларды ырдап, бирок комуз билбейм. Анан ырдачумун. Ырдаганда да ушу комузду үйрөнүп аракет кылып, ошондо максат коюп алдыга кыялданып, ушул жерде агаларыбыз, устаттарыбыз, бул жактагы устатым Көчөрбаев Самат Батыркулович, белгилүү манасчы, дастанчы. Ошол агаларыбыз менен, Өмүрзак агайларыбыз менен, Элмирбек агайларыбыз, ошолордун колун кармап учурашып, бир ушулардын жанында сабак алып, акылын угуп, жакшы кеңештерин угуп жүрсөм деп максат койгом алдыма. Ушул кыялдансаң кыялың аткарылат дейт го. Кыялданып, ушу кыялдарым аткарылып, азыр Кудайга шүгүр мына ошол агайлардан Агайлар менен бүгүнкү күндө кесиптеш болуп, сабак алып, андан ары кесиптеш болуп, чогуу бир сахналаш болуп иштеп атабыз. Эң сонун. Негизи ушул дастанчылыкка кызыгуунун артында ушул комузду үйрөнгөн экенсиз анда, Ошол дастандагы айтылган керемет саптарды элге жеткирүү үчүн да бир комуздун өзүнүн бир касиет күчү бар эмеспи? Комуздун коштоосунда гана ошол дастан өзүнүн көркүнө чыккандай боло берет го. Биз анда таң эрте ушул биздин көрүүчүлөрүбүзгө да бир дастандан кыскачараак аткарып берип койсоңуз. Кайсылардан турасыз? Кенже эпостарданбы же кайсысынан? Кенже эпостардан аткарып берем. Комузуңуздар окшош экен Нурсултан мырза, негизи. Ооба, бир устанын колунан чыккан. Бир атанын балдары дегендей да. Эгиз экен, бири-бирине эр шаркап жүрөт ар дайым. Замирбек Үсөнбаев атабыз айтып жүргөн Кожо жаш дастанын айтып берейин. Сүрөчкүнүн каргышы. Сүрөчкини кубалап жүрүп отуруп, Кожо жаш абилетинин аскасына чыгат. Кайбиренин сүрөчкү айлананы караңгы туман кылып, Кожо жаш эч нерсе көрбөй туруп калат. Ошондо капаланган эчкинин тилеги кабыл болуп, мергендин турган аскасы мелтиреген зоо болуп, асканын орто ченинде каргадай болуп жалгыз калган Кожо жашты сүрөчкинин каргап турган жери. Баласысың ғой қарыттың, қуықпанбай артымдан, топ еткөнімдің арыттың. Таманы
düştü jırtılıp butuna giygen çarıktın karapayım emesmin kayberimmin anıkmın Aytkanım ukpay jürçelenge mergen kandaysın sağa menen elgimni tanıttın Dilekti versen jaratkan gayrılıp yüzün görmösün alısta kalgan kalıktın Kartaygança kutunbay karıp canım sendendi dalaydan beri koca jaş tartpadın menden çengelde Taalayına kutkılsın uşul turgan yerlerde Kayrılıp yüzün görmösün beni kaygırıp kalgan elder Mergen bolboy kurup kal, askadan düşmey turup kal Çöp sargayıp güz bolsun, tamanın oyandı tüz bolsun Turup kal mergen askada tuğanga kıyın iş bolsun Gayrılıp turgan jagыңan karagay çıksın butaktap Kalgın mergen askada kara taşты kucaktap Tolgunu turgan jagыңan dolunu çıksın butaktap Tosulsun canın askadana mergen bozorgun taşты kucaktap Kalkın göçüp gelgendin ay tegerek sazga kongondun azgana senin tuğanın aldın kısazga tolgondu Elden usta jıyganda karagay kırkıp kıyganda düşürüp mergen almakkan hareketти kılganda Şatın sınıp kıyrasın atan menen eneken gözünün jaşın tıybasın Kadırlaş jarın zulayka kaygırıp bozdu bilasın Har bir kılgan işingen hiçbir dava kılbasın Askada türüp sargayı varmandan gönsün bir başın Handan ayla tabalbaydı üstünden arkan salganda Karangılıkты görgün түş albay kaygırgan mergen armanda Arkan salsa jetpesin koca jaş kaçan ölöt dep Joraylanıp ketpesin turgan jerin zoo bolsun Karga kuzgun çogulup kaçan ölöt mergen dep Kadimkidey joo bolsun Akırı magan asılıp aska taş boldu konuşun Aldımdı mergenge kimdin alıp geldim başından ajal gündüğün ölümdü Bir gezekte sen menin ey surasan berbey kuğrattın alavaş teke tenimde Kayır koş mergene sen bol kaygı tartıp kesel boda Men aytıp boldum gebimdi Ой баракелде чындыгында кыргыздын бир керемет чыгармасын алкарып бердиңиздер. Бул дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанды негизи эпостардын мамлекети деп атайт экен. Анткени биздин кенже эпос дегендерибиз башка мамлекеттерге салыштырмалуу бир чоң эпостарды түзөт турбайбы. Андыктан ошондой бир керемет чыгармалар аткарылып жаңырып жүрө берсин. Ар таңда кыргыздын ар бир үйүндө комуздун коштоосу анан ушундай керемет дастандар аткарыла берсин демекчибиз. Манас театры негизинен ушул түптөлгөнү чындыгында баарыңыздардын башыңыздарды бириктирген бир мыкты уюм мекеме болууда. Анан имараты курулуп атат эле. Ал жак боюнча кабарларыңыздар барбы? Имараты буюрса ушул Ноорузда ачылышы болот деп күтүлүп атат. Демек жумуш кызуу жүрүп аткан убакыт экен азыр. Деп биз да кыялданып атабыз деп коебузбу. Ошо уктум да мен биздин директорубуз Азиз Беймырза агабыздан айтып атканын уктум. Буюрса ачылышы ошо Ноорузда болот деп. Буюрса ал күндөр дагы алыс эмес деп айталы. Алыс эмес буюрса. Анан чыгармачыл топто кандай жумуштар аткарылып атат? Бүгүнкү күндө Манас театры ачылгандан бери бир канча концерт берди дегенде элик анан ушул жыл жаңыргандан бери кандай пландар коюлуп сиздер эмненин үстүндө иштеп атасыздар? Тапшырмалар беришти сиздерге. Ооба концерттер коюлуп атат. Өткөндө биз улуттук канал менен КТРК менен иштешип төкмө келсе төрбөшөт деген эфир тартылчу мурун. Ошонун башкача форматы мен кыргызмын деп. Ошол форматта бирок кичине аткаруучулар болот. Мисалы үчүн азыр театр деп аталгандан кийин бир нерсе аткарып да көргөзгөнгө аракет кылып атат. Мен төкмакымын деп төкмакын жаткан жок, дастанчысы жаткан жок. Эгер роль берсе, колунан келишинче аткарып атат. Анан да бир жасай элегечи нерсе. Буга чейин биз 11-чи бул 7-чи класстан азаматтарды баштаса, мен 11-ти бүтүп атканымда төгүп баштаганымда жолу экен менден. Ошол биз бүтүп атканда деген Жаш талант деген фестиваль болчу. Ошол да бизге чыгып берген катышчысың да. Ошол токтоп калган 2-3 жылдан бери
спонсорлор табылбай ушундай. Ошону Манас театры колго алып атат. Республика боюнча бул биринчи райондук, анан областтык, республикалык болуп өтөт. Ошону быйыл Манас театры 500 миллион сом акча бөлүп атайын колго алып атат. Манас театры манасчылардын иш чарасын пландап атат. Кудай буйрса дагы астыдагы жылда республикалык төкмө акындардын айтышы бар, Норуста жакшы иш чаралар бар, Кудай буйрса. А жанагы негизгиси жаңы проекттер башталып атат. Мен кыргызмын деген Манас театр менен улуттук канал биргеликте. Дагы бир баса белгилей кетчү нерсе, көчө биз барып тартылып келдик. Акындардан апталык деген 7-нчи канал менен биргеликте акындар келип жаңылыктарды айтты. Көчө мисалы үчүн Баткен жолунда кырсык болду, Малик Аликеевден айрылдык, Өзбекстан Кыргызстан темир жолу курулуп атат, Өзбекстан Кыргызстан бириккен завод куруп атат, машина чыгарып, ошол сыяктуу жаңылыктарды ыр менен айтса да бул көркөмүрөөк болот деген идея менен ушундай баштадык. Буюрса кече биринчи эфирибиз тартылды, биринчи күндөн баштап жаңылык катары кетет. Ар ишенби тартылып турабыз. Акындардан апталык. Эң сонун демек орун алмашып, алмашуунун жүзүндө сонун болуп турганда жеке эле маданий жаңылыктар эмес, коомду кызыткан жаңылыктарды тартуулайт экенсиздер да. Буйрса. Анда биздин көрүүчүлөргө дагы бир ушул жандуу ыр менен дейбизби, жагымдуу жакшы бир музыкалык чыгармаларга кезек берели. Көбүнчө көрүүчүлөрү сөзгө караганда ырга көбүрөөк суусап калышат эмеспи? Комустун добушуна дегендей, анда таң эртеп бир жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиздер. Ашыктык ырларына кезек беребизби, же болбосо жолу сөзү Жолон Мамутовдуку, обону Калмурат Рыскулов. Адамдарга кайрылуу деген жакшы чыгарма. Эң сонун болот анда. Анда биздин көрүүчүлөрдү дагы да болсо экран алдына жакыныраак чакыралы дагы бирдикте. Журтуңду сүй жериңди жарыңды, адалдыкка бер күчүңдү каныңды. Кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдү, кыяматта калк унутпай таныңды. Адам пенде бакыл болбо, ашынба, акмак болбоң, адалдык аташурба. Ансыз деле тирүү жандың ойлонткон ажал деген кылыч турат башыңда. Найзалашмай кылыч ташмай жок заман, окатым ол кийими бүтүм ток заман. Ой иледен найза жазап бир октой, кырчылдашын токтотпогон шок заман. Ойлой берсең ор менен ажалды, алып тынат ал күчүңдү мазаңды. Андан көрө келер кечтин камын көр, тамак астыр буркундатып казанды. Согунбасы семиз менен нарыкта, күндүн түндөн айырмасы жарыкта. Кимге таңсык түн уйкуңдун ширини, күндүз кылган ишин калат тарыхта. Арак деген айлап жылдап акырын, алыптына акылмандын акылын. Дал ошондон ичпей таның акылман, не жүйөңө сен ичесиң жакынын. Бирөө суусун таппай жүрөт ичерге, бирөө кечүү таппай жүрөт кечерге. Мунун баары тизгин каккан жолоочум, о тирүүлүк сенин жалгыз көчөңдө. Төгүнүн сынга салып көрүшсүн, барың жаман мен жакшымын дебегин. Жалгыз өзүң айдабайсың жер үстүн. Көзөлдөрдүн көрүп шалбар көйнөгүн, мун эстедим барын коюп өңгөнүн.
таригин 40 күнү жеп жибек курт, сулууларга жибек чубап өлгөнүн. Бу дүйнөң ажайып бир керемет, убакыттын калбырынан эленет. Биз тирүүлөр чек арасы болобуз, сансыз элдин өткөн жана келелек. Адам пенде дастар конуң жайгында, пейлиң төк бирок мунуң айрымда. Үлпөтүңдөн олтургандын барысы, келип эрбейт катал күндө кайгыңда. Адам пендең өжүрсүң да кежирсиң, билим ойсуң көк атылган сезимсиң. Ары менен кумурскадан кийинки табигаттын менетке чөй өзүңсүң. Ары менен кумурскадан кийинки табигаттын менетке чөй өзүңсүң. Баракелде дели чындыгында жан дүйнөнү балкыткан өзгөчө чыгарма, өзгөчө аткаруу болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Дагы болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Рахмат. Эми сиздердин үндөрүңүздөр ар дайым жаңырып турсун. Кыргыздын ушундай бир керемет өнөрүн дастанын элге тартуулап келесиздер. Өнөрдүн башында болгон айтышты тартуулап келесиздер. Ушундай бир сонун мүмкүнчүлүк, сонун заманды жашап жатабыз чындыгында. Эч ким бизди чектебейт, эч ким бизди кектебейт. Өзүбүздүн өнөрүбүздү, кыргызды дүйнө элине таанытканга бир жакшы шарт мүмкүнчүлүктү таанып жатат. Андыктан сиздердин ишиңиздерге ийгилик гана каалайбыз. Ушундай чоң мыкты иштер алдыда мерченделип жаткан экен. Ошонун баардыгы ишке ашсын демекчибиз. Чоң рахмат. Ал эми таң эрте ушул убактыңыздарды бөлүп келип биздин жалпы көрүүчүлөргө, жалпы элге жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Дагы болсо жакшы маанай менен, жакшы жаңылыктар менен кездеше берели. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин келген конокторубуз Нурсултан жана Азаматка ыраазычылык билдирүү менен бирдикте биз эфирибиздин жүрүшүн алдын көздө уланта берели. Бир нече мүнөттөн кийин кайрадан эле студиядан кез келебиз жана дагы өзгөчө темада маек курабыз.